Барскон Каракол унаа жолунун 75-чакырымын реконструкциялоого келишим түзүлдү. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалыматы боюнча келишим түзүлгөн компания Кытайлык China Road and Bridge Corporation болуп эсептелет. Барскон айылынан Караколго чейинки 141-чакырымдан 216-чакырымына чейинки узундугу 75 чакырымды түзөтүү долбоорун ишке ашыруунун алкагында долбоор Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен ишке ашырылат. Долбоордо тротуарлар, автобус токтотуучу жайлар, жөө жүргүнчүлөр үчүн жер төлөө өтмөктөрүн куруу, калктуу конуштарда көчө жарыгын орнотуу, көпүрөлөрдү реконструкциялоо жана арык лотокторун куруу каралган. Подрядчыга кыска мөөнөттүн ичинде базарларды, карьерлерди даярдоо, долбоор участогуна кызматкерлер менен атайын техникаларды мобилизациялоо иштерин баштоо тапшырмасы берилди. Белде кетсек, Азия өнүктүрүү банкы Барскон Каракол унаа жолунун текесин реконструкциялоого $109,5 миллион бөлгөн. 87 миллион $32 жылдык кредит, $22,5 миллион грант катары берилген.